Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө 21 май, шейшембе. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы, көңүлдөгүдөй өтсүн. Москвада маанилүү кабарлар жана окуялар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. Алгач эле жазгы жаңылыктардан баштасак, Москвада кулпунай сезон башталды. Кулпунай комоктору ачылды. Бирок тилекке каршы баалары асман чапчыйт. Негизи эле быйыл кулпунай жегендер эмес, кулпунай өстүргөндөр болуп кетти. 20 майда жана 21 майда Москванын көптөгөн жерлеринде өрт чыкты. Атап айтканда, метро Люблинодогу баягы кыргыздардын жакшылыгы болуп өтчү банкетный зал ашкында дагы чоң өрт чыкты. Андан сырткары Москва областында Ногинский шаарындагы фабрикада дагы өтө чоң өрт чыкты. Москва шаарындагы Соколиная гора өкмөттүн имаратында дагы чоң өрт чыккан. Ошондой эле Москва шаарынын Плещеева көчөсүндө метро Биверованын алдындагы торговый центрде дагы чоң өрт чыкты. Өзүңүздөр күбө болгондой Москва шаарында өтө көп өрт чыккан учурлар болуп атат. Анын негизги себептери эмнеден экенин териштирүүчүлөр аныктайт. Андан сырткары Москвада жаз келип, баягы эле самокат, электросамокат, мотоцикл сезондору башталып, авариялар, ДТПлар көбөйдү. Ушул маалыматты группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Курьерлер, айрыкча электросамокатта жүргөн, электровеликте жүргөн курьерлер жол эрежелерин жакшы сактап, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды, өмүрүңүздөрдү кооптуу кылбастан жакшы жумуш кылып, жакшы иштеп, мекенге эсен аман кайталы. Жада калса Москванын кептерлери дагы пешеходдон учуп өтпөстөн жөө өтөт. Андыктан жол эрежелерин сактаңыздар. Андан сырткары көчөдө жүргөндө дагы азыр негизи эле үйлөрдүн алдында жүрүш апасыны болуп калды. Көрүп турган электросамокатты 25-чи этаждан өспүрүмдөр таштап жиберген. Жакшы Кудай сактап, эч кимге залакасы тийген эмес. Андан сырткары жөө жүрүүчүлөр үчүн маалымат: МЦКда, трамвайда, троллейбуста, метродо жол акылары кымбаттады. Москвада жана Европада жумуш издеген биздин мекендештерге bereke.ru сайтында күнүгө жаңы жумуштар чыгып турат. Кирип, көрүп, келишип, иштесеңиздер болот. Ошондой эле bereke.ru тиркемесини Google Play'ден көчүрүп алсаңыз өтө пайдалуу. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен бөлүшүп, каналды колдоп, катталып кетиңиздер. Эгерде той мареке жакшылыктарга эт издеп жүрсөңүз, халал эт саткан Эсен Ажы кызматта. Арзан, таза, жумшак, жаш кунажындын халал союлган эттерин заказ кылыңыздар. Үйүңүзгө бекер жеткирилет. Килограммы 540 рубльдан. Номерлер экранда. Эсен Ажы кызматта. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиз, мыйзамдарды сактап, документтерди тактап жүрүңүздөр, регистрациянын сурогуну карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация 8936 111 7911 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Москвага жаңы келген мекендештер үчүн 8929 975 8979 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин Ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.